Жылдын мыкты мугалими сынагы жыл сайын өткөрүлүп келет. Сынактын башкы максаты жаш мугалимдерге стимул берүү болуп саналат. Таймаш 3 этап менен өтүп, мугалимдер жогорку деңгээлде даярдык көрүшкөн. Финалдык баскычка калыстар тобунун чечими менен 7 мугалим өткөн. Конкурсанттарыбыз өтө көп өздөрүнүн бай тажрыйбасын көрсөткөн аракет жасады. Жаш болсо дагы эң мыкты үлгүлүү сабактарын көрсөтүштү. Жюрилер тобуна, калыстар тобуна бир топ кыйынчылыктар жаралды. Ошол бул конкурста 11 калыстар тобу иштедик, иш алып бардык. Ал жерде ар бир катышып аткан конкурсанттын иштерин биз өтө мындай жигердүүлүк менен терең маани берип, ар бир ишине өтө терең маани берип, баалаганга аракет жасадык. Сынакка жалпы 42 мугалим катышкан. Жарышка катышкандарды жана жеңүүчүлөрдү сыйлоо Аземи Ош улуттук драма театрында өттү. Баш байгени номер 52 мектептин кыргыз тил адабият мугалими Илгиз Шамырзаев жеңип алды. Мен учурда 27 жаштамын. Ушул Ош шаарында номер 52 кыргыз түрк достугу мектеп лицейинде 5 жылдан бери тил адабияты мугалим болуп эмгектенем. Конкурска катышкан эң жаш мугалимдердин бири катары болдум. Аябай кооптондум, себеби менен бир канча тажрыйбалуу күчтүү мугалимдер бар. Бирок ушул албетте мээнетим менен, аракетим менен ушул ийгиликке жетип отурам. Буюрса, бул сыйлык мага берилген карыз деп эсептейм. Бул карызды төлөө үчүн мен колуман келишинче келечек муундарга мен татыктуу балдарды тарбиялап өстүрүп чоңойтуп берем. Сынакта баш байге уткан мугалимден кийин биринчи орунду алган номер 3 мектептин кыргыз тили мугалими Момуналиев Капар Матиз автоунаасы, экинчи орунга жетишкен номер 5 мектептин биология мугалими Кадырова Айданага муздаткыч, компьютерлер, түстүү принтер жана кир жуучу машина. Үчүнчү орун алган номер 38 мектептин башталгыч класс мугалими Мамутова Мөргүлгө компьютер, түстүү принтер жана чаң соргуч. Мындан тышкары 3 мугалимге Ысык көлгө эс алуу үчүн жолдомо жана сынакка катышкан калган мугалимдер үчүн ноутбук, смартфондор берилди. Салтанатта шаар мэри Талайбек Сарыбашев сөз сүйлөп, мугалимдер үчүн дагы да колдоолор болорун айтты. Мугалимдерге атайын арзан пайыздагы ипотекалык үйлөр август айында берилерин кошумчалады. Соц тармакта иштеген ага эжекелерге, медицина кызматкерлерине бир стимул болсун деп биз шаардык мэриядан арзан пайыз менен узак мөөнөткө алгачкы, бул дагы алгачкы биздин Ош шаарында башталган ипотекалык үйлөрдүн курулушу. Ага дагы өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Быйыл 3 үйдүн курулушу Кудай буйруса быйылкы жылы бүтөт. Август айында алгачкы үйлөрдүн ушул тапшыра баштайбыз. Жылдын мыкты мугалими 2021 сынагынын финалдык туру 28 апрелде өтүп, бүгүн сыйлоо Азем өттү. Сынакка мамлекеттик 53 мектептен мугалимдер катышкан. Нургелди Каныбек уулу, Эсен Азбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.